Баарыңарга ассаламу алейкум. Менин атым Манас Эгембердиев. Өзүмдүн жашоодогу өткөн бизнестердеги, ишмердүүлүктөгү, кызматтагы өткөн опытымдан силер менен чын жүрөгүмдөн мындай пайда берейин деген ниетте ушуну тартып атабыз. Долгий болот, интересный болот. Бул жерде биз бизнес эмне, бизнести кандай адамдар кыла алат, кандай бизнестин түрлөрү бар, анан ошол бизнести баштап кетүүгө эң оңой кадамдардын мен өзүмдүн жашоомдо колдонгон жана өткөн опыттар менен силер менен кыскача кылып туруп бөлүшөм. Баштайлы. Бизнес деген негизи эмне? Бизнести биздин кыргыз тилинде айтканда ишмердүүлүк. Эгерде орусча жөнөкөйрөөк айтканда предпринимательство. Көбүнчөсү предприниматель башка, бизнесмен башка деп бөлүп коюшкан, бирок экөөнүн тең түп тамырдан келе турган мааниси ушул. Кыймылдоо, бир нерсе алып туруп сатуу, ошол жерден прибыль табуу. Бизнес деген сөздүн негизги мааниси бир нерсени жасап, ошол жерден прибыль табуу, англис тилинен келген. Эми бизнес дегенди бөлүп, предприниматель башка, бизнесмен башка деп бөлүштөн эч кандай интерес жок. Анткени чоң заводдорду иштеткен компаниялар деле өзүнү предприниматель дейт. Кээ бир моменттерде онлайн магазинди ачып, ошол жактан соода сатык жасап, же болбосо 2-3 аксессуар саткан магазиндерди ачкан адам өзүнү бизнесмен деп айтат. Айырмасы жок бул жерде. Бизнесменсиңби, предпринимательсиңби, экөө тең бирдей. Главный жери сенин жашаган ишиңдин масштабы канчалык чоң. Адамдардын түшүнүгү боюнча масштабы чоң обороттор жасаган же чоң компания болуп түзүлгөн жумуш болсо, ошол бизнес деп аталат. Эгерде магазинден бир нерсени алып туруп бияка саткан, ошол предпринимательство деп аталат. Ошондой түшүнүккө келген, бирок мен азыр эле айтайын, экөөнүн тең негизги айырмасы жок. Ал өзүңдүн мээңе кое алган бир понятие болот. Бизнестин Кыргызстандагы жалпы эле адамдардын жашоосундагы кандай керектүүлүгү бар деп мен көп ойлонгом. Ар бир эле адам өзүнчө бир бизнесмен экен да, ар бир эле адам өзүнчө бир предприниматель. Любой жердечи бир нерсени аласың, сатасың, окууда деле бир нерсени алып туруп бересиң, ошого бал аласың. Бул процесс жашоодо эгерде бизге кичинелигибизден же мектептен бизге көндүргөн болсо, биз муну аябай жакшы түшүнмөкпүз да. Бирок жашыбыз 20га жеткенде, 23кө жеткенде акча керек болуп, үй бүлөдө алсырап, Россияга кетиш керек болгондо ошондо түшүнө баштайбыз да, билейин, бирөөнүн колунда иштегим келбей атат, өзүмдүн бизнесимди жасагым келип атат депчи. Бирок ошол бизнес деген эмне экендигини толук түшүнбөй жүргөн адам толтура. Вот мага деле Инстаграмда өтө көп адамдар жазат, мисалы бизнесмен болгум келип атат, силерге окшоп жүргүм келип атат, кандай кылсам болот, кантип силердин кругуңарга кошулсам болот, кантип бизнес жасасам болот депчи. Өзү негизги суроо туура эмес болуп калат да, мен ошол понятияны жакшыраак түшүндүрүп бергенге аракет кылайын. Негизи бизнес или предпринимательство адамдын жашоосунда тыйын тапканга эле керек деп түшүнүшөт. Бирок бул өтө долгий процесс, өтө ар тараптуу иштей турган процесс. Бул жерден команда түзүлөт, бул жерден үй бүлө түзүлөт, бул жерден акча табылат, бул жерден адамдарга пайда берилет. Жөн эле өзүңдүн чөнтөйүңө акча табам деген ниет болгон болсо, значит сен реально байыбайсың. Байый турган адамдардын бардыгы элдерге пайда берейин деген ниет коюшат. Пример эле айтайын. Сен мондой блокнотту Кытайдан алып келип сатып аткан болсоң, значит сен ушуну канчадыр бир количество адамга сатам деген расчетуңду чыгарып, ошол адамдарга муктаждыкты жаратып, ошолорго анан кийин сатасың. Ошол адамдар алып туруп буну эмнеге колдонот экендигини билген болсоң. Буну алышат, бизнесмендер өзүгө колдонушат. Же болбосо студенттер өзүгө мондой нерселер жазган колдонушат. Эгерде ошого муктаждык көп болгон болсо, значит сенин товарыңды алып келип сатып аткан буюмуңду адамдар канчалык көп колдонушса, ошончолук сага адамдардан муктаждык болот. Ошол муктаждык болгондон кийин сенин товарың өтөт, алар пайда алат, сен итогунда байыйсың. Эгерде ушундай ниет болбогон болсо, кайсы ишти жасабагын, мындай айырмасы жок, эч кайсы адам байыбайт. Эми бизнестердин классификациясы өтүп туруп мен түшүндүрүп берейин, чтобы понятныйраак болсун. Бизнес негизи эң главный 3кө бөлүнөт. Биринчиси бул дропшиппинг, бул алып сатуу, ушундай кыскача движенияларда, ортосунда комиссия иштөө. Экинчиси бул услуга, үчүнчүсү бул производство. Ушул үчүнчүсү эң кыйын болот. Менин заманбап компаниямдагы колдонгон методика эң главныйсы ушул. Биринчисинен баштайлы. Дропшиппинг алып сатуу бул көбүнчө учурда онлайн магазиндерде, инстаграмдарда байкасаңар болот. Биз деле ошодон баштаганбыз. Мисал кандай жүрөт? Эң популярный жакшы пример бул суулардын очиститель фильтри, же болбосо бытовой техникаларды. Азыркы убакта бүт оптовиктерден, дордойдон барып туруп, жакшы буюмдарды алып, сүрөткө тартып, видеого тартып, контент Инстаграмга киргизет дагы. Ошол жактан сатылган товарды дордойдон заказ кылып жөнөттүрөт. Вот ошол ортосуна 10 миңге алдыбы, 15 миңге сатты. Таргет реклама өзүнүн кетирген расходтору менен 2 миң, 3 миң таза пайда калды деген маани. Вот ушундай примердеги миллиондогон бизнестер бар, ушунун атын дропшиппинг деп коет.
Эгерде сенин азыркы убакта баштай турган жумушуңа капиталың жок болсо, өзүңдүн кыла турган мисалы өзүңдүн вклад кыла турган акчаң жок болсо, сен лучше ушул дропшиппингден баштаганың эң туура болот. Анткени ушул дропшиппингде адамдардын көбүнчө фильтр сортировкасы болот. Эгерде сен ушул жерде алып сатууда эптей албасаң, значит дальше сен кеткениң мындай кереги жок деген да. Ушул жерде шыктуулар, күчтүүлөр бүт сортировка болуп бүтөт. Эң эле оңой пример бул ЦУМдагылар. ЦУМдагылар арзаныраак телефонду алат, кымбатыраак кылып сатышат. Ушул жерден иштеген комиссияң ушул дропшиппинг болуп эсептелинет. Бул эң жөнөкөй процесстеги оңой кылына турган бизнестердин эң биринчиси. Бул нерсеге мен өзүмдүн примерим бар. Университетте окуп жүргөнүбүздө биз студент болгонбуз, медицинскийде. Анан староста болгондон кийин баардыгынын чепчиктери ар түрдүү болуп калган, башыбызга кийген головной убор. Ошол жерде аны айткам, сунуш берип туруп, баардыгына бирдей түрдө алып келип берейин, мен 50 сомдон болсун десем, хорошо дешкен. Өз негизи эле магазиндерде 50 сом турчу. Мен пошив болгон жеринен баргам дагы 30 сомдон алып туруп, ортодо 20 сомдон канча бир 100 чепчик сатып туруп ошентип иштеп алганмын. Бул деле ушул дропшиппинг. Оңой эле акча тыкпайсың, сен 50 сомдон балдардан жыйнап аласың, барасың 30 сомдон берип туруп 20 сом комиссияң өзүң иштеп алдың. Экинчи пример, мен базарда күмүш алтын магазиндерде иштеп жүргөндөн кийин 24 февраль балдардыкы, 8 март кыздардыкы. Балдарга баягы эле банальный бир блокнот, кружка берип коет, а кыздарга интересный нерсе бериш керек дегенде мен ошол жерде дагы сунуш кылып чыкканмын. Келгиле бир күмүш буюм берейли деп туруп, анан бардыгыга жаккан, эми дорогой буюм го. Мен баргам дагы 280 сомдон алып туруп 700 сомдон сатканмын. Ошол ортодогу прибыль меники болгон. Упаковка пакеттери менен кошуп бергем. Вот ушундай форматта өзүңөрдүн жашооңорду карап көргүлө, кандай кылып иштесеңер болот. Өтө көп түрү мындайнычы. Мисалы мен ошол эле школьный периодда мен курут сатчу элем. Базардан барып килограмм алып туруп, пакетке салып туруп, бөлүп сатчу элем. Ушинтип жүргөнмүн. Бул любой эле жерде бар нерсе. Именно ушул дропшиппинг бул магазиндердин темасы. Магазин, маркет, алар производство кылбайт, алар өздөрү жасап чыгарбайт. Алар иш мындай бир производство жагысына аралашпайт да. Алардын задачасы алып келип берген агенттер, мисалы сникерсти, ошол суусундуктарды алып келип магазинге коюп коюшат. Алар 18 сомдон беришсе, 25 сомдон сатышат и расходторун чыгарып туруп прибыль ошолордуку. Вот эң дропшиппинг деген бул кичинекей деген маани эмес, бул дропшиппинг в целом бизнестин түрү. Буну адамдар ар түрдүү колдонсо болот. Бунун эң минимальный жери без вложений баштап кетсең болот. Эң эле бир примерди берип туруп мен бүтүрөйүн бул теманы. Instagram канал ачасыңар. Азыркы убакта кайсы товарга рынокто муктаждык болуп атат. 2022-21 жылдары мен байкашым боюнча AirPods чыккандан кийин AirPods'тун баягы кулакка такчулары кичинекейлери модда болуп кеткен. Ошол убакта AirPods'тордун люкс копиялары чыгып, ошолорду Дордойдон, оптум саткан жерлерден адамдар барышкандагы заранее 50 штукту же 20 штукту алышкан. 2000 сом, 1500 сомдон вложение аз эле. Алып келип съемка кылат, видео кылат, контент кылат, салат, таргетке жөнөтүшөт, адамдардан заказ түшөт, ошого жараша бул жактан алып келип сата берген. То есть түшүнсөңөр болот, мындай нерсе азыркы убакта өтө көп. Ким дропшиппинг кылып аткан болсо, ылдыйга жазып койгула, бардык эле адам ушудан биринчи өтсө керек. Ушул процесстен өткөн адам дальше кете алат. Экинчиси бул бизнесмен болом деген адамдар бул категорияга киргиси келбейт. Ал категория бизнес деген түшүнүктө жок деп ойлошот, бирок бул маркетинг, SMM, сантехнические работы, электрик, бүт услуга көрсөтө турган жумуштардын бардыгы, ушул юридикалык, нотариальный, акыл менен кол менен кылгандын бардыгы бул услуга көрсөтчү бизнес. Мен билем көптөгөн примерлерди, эң эле банальныйды айтайын, өзүм көп колдончу. Ремонт болгондо сага келип усталар кылып берет, бирок бригадир иштебейт. Аныкы деле бизнес болот. Ал жумуш объекти табат, ошол жака жумушчуларды алып келип коет. 1 миллион сомго сүйлөшкөн болсо, жумуш бүтүшү 700 миң расход болду, 300 миң сом анын доходу болуп эсептелинет. Экинчиси, азыркы убакта Лалофого киргиле, бүт башка социальный сеттерге киргиле, жазсаңар сантехник же электрик деп жазсаңар, жеке адамдар аз. Азыр компания болуп кетишкен. То есть компания 5-6 адам отурат, колл-центр сүйлөшөт, заказ түшөт, ошол заказды аткаруу үчүн адамды алып жөнөтүшөт. Мисалы бир крайник алмаштырды, 1500 сом болсо, услуга мастера 700 сом, 700 сом и 800 сом фирманын чөнтөйүнө калат. Ушундай эле услуга менен SMM агентство, таргетологдор, маркетологдор бүт бардыгы услуганын артынан иштешет. Бул деле өзүнчө өтө чоң масштабка чыкчу бизнес болот. Facebook, Amazon бүт бардыгы ушундай эле тематикада кеткен нерселер. Услуга. Үчүнчүсү бул производство. Бүт бизнестин ичиндеги эң кыйын
система куруш, операционканы создавать этиш, кылыш, ушул үчөөнүн ичинен эң кыйын болгону бул производственный бизнес. Бул эң кыйын. Эмне үчүн? Анткени анын ичинде бүт процесс бар да. Мисалы, сухой сырьёдон баштап бир товар чыгарып, ошол товардан анан элдерге сунуштай алып, ошол товардан анан сатып, маркетинг коюп, операционка, отдел продаж бүт бардыгын кылыш бул кыйын. Менин өзүмдүн примеримди айтканда, бул заманбап жевелери. Биз сырьё алабыз. Сырьё дегенде талкаланган мындай самородок болгон күмүштөр деп коелу. Ошону алып туруп биз ошодон билерик жасап чыгабыз. Билерик жасаш үчүн биз мастерлерди коебуз. Мастерлерди үйрөтүп чыгабыз. Өзүнчө бир процесс бул жак, производство. Экинчиси, ошону сатыш үчүн биз маркетинговый отдел түзөбүз. Маркетинговый отдел сүрөт тартат, видео тартат, контент жүктөйт, Instagram жүргүзөт. Андан кийин отдел продаж. Ошол жактан келген заказдарды кабыл ала турган, обработка жасай турган отдел продажды куруш керек. Ал жерден анан отправка, логистиканы коесуң. Заказдарыңдын өз убагында кардардын колуна жетип барыш үчүн коюла турган система. Андан кийин финучет, бүт курьерский службалар менен, клиенттердин акчалары түшө турган жагы менен бухгалтерияларды коюп чыгыш, бул бардык процессти түзө турган именно ушул производственный бизнес болот. Бул жака ресторанный бизнес тагын кошулат. Вот ушул 3 эң главный түргө бөлүнгөндөн кийин өзүңөрдүн табитиңерди, өзүңөрдүн жашооңордогу болуп аткан ситуацияларды карап көрсөңөр, кайсыл жагына силерге оң келет. Анткени мен билем, Убай Маткасымов производствону тандаганда изначально дропшиппингден чыккан, ал даяр нерселерди алып саткан Дордойдо, андан кийин производственный бизнеске өтүп кеткен. Бүт процесси жасайт, чыгарат, сатат, маркетингди коет и так далее. Бирок прибыль ошого ылайыктуу чоң бизнес болуп көрүнөт. Экинчиси, именно услуга боюнча жүргөн адамдардын көбүн тааныйм. Мен өзүм Ошто стройка кылганда бригадир киши болчу. Ал бригадир киши бир эле убакытта 4 объектти ремонт кылчу да. То есть алын адамдар менен мамиле түзө алгандыгы, договор кыла алгандыгы, иштин көзүн беле алгандыгы, опыту бардыгы ага ошону жардам берет эле. Бир жумушту алат, ошол жака 5 адамды коет дагы, дальше экинчи жумушту алып, ал жака 5 адамды коюп, ушуну контроль кылып кете берет. Экинчиси бул тендер менен иштеп жүргөндөр. Тендердагылар өздөрү дропшиппинг плюс услуга көрсөтүп жүрүшөт да. Ошол эки нерсе кошулуп калган. Үчүнчүсү, инфобизнестеги Мыктыбек Арстанбеков агайды карай турган болсок, Игилик академия дегенди түптөп ачып, ошонун негизинде чоң акчаларды табат да. Кантип табат? Алар услуга көрсөтүшөт. Алар ишкер болом деген адамдарга түзмө-түз жолдорду көрсөтүшүп, ошону мындай кандай жетиш керек экендигин үйрөтүшүп, ошонун эсебинен акча алышат. Бул тоже услуга. Андан сырткары мен өзүмдүн заманбап компаниямда, башка компанияларда деги эле бардык бизнестер азыр рекламага муктаж. 21 жылдардан баштап таргетолог деген өтө күчтүү атып кеткен биздин Кыргызстанда, SMM таргетолог деген. Вот ушулардын деле чоңдогон организацион иштеп жүргөндөрү бар. Андан сырткары съемочный компаниялар бар, продакшн деп коебуз го. То есть клиптерди тартышат, кинолорду тартышат. Vibe Production деген бар Бишкекте. Ошолордун жумушу тоже услуга. Аларга заказ түшөт. Мисалы, видеоклип 500 000 сом бюджет, и алар уже команда менен чыгып тартышат, бүтүшөт. То есть эчтеке жасашпайт, эчтеке беришпейт, эчтеке производство кылышпайт, но они производят продукт в виде видеода, башка бир нерселерден. Вот ушул услуга болуп саналат. Биринчи биздин дропшиппингке келе турган болсок, эң күчтүү дропшипперлер бул Wildberries'те иштеп жүргөндөр. Азыркы убакта Wildberries өтө каттуу даамып, бир темпке келип калган убакты мен өзүм 21 жылдан бери бул жака инвестиция кылып, анализ кылып келем, кандай иштейт, кандай структура менен жүрөт. Wildberries бул Amazon'да эле дуурап чыккан платформа, SNG форматына, и азыркы убакта Wildberries бүт кыргыздарга, орустарга, SNG'де жүргөн адамдардын бардыгына ошол жерге товар салып бизнес кылганы мүмкүнчүлүктү түзүп койгон. Бул бизнесмен ким бул жерде дегенде, бизнесмен бул жерде Wildberries. Ким Wildberries'те сатып жүргөндөр десең, алар дропшипперлер болот. Именно ошол бизнестин ичиндеги дропшиппинг менен заниматься эткен. Алар кандай система менен аткарышат? Базовый эле айтайлы, моундай чехолдор болсо, Кытайдан заказ кылышат, алар полный нерсени упаковка кылып коюшат, fulfillment'тен заказ жөнөтүшөт. Ал жакта приемканы Wildberries өзү кылат, складный хранениени өзү кылат, логистиканы өзү кылат, акчаны өзү алат, рекламаларды өзү жөнөтүшөт. Анан бүткөндөн кийин уже мисалы бир буюмга 1000 сом түшсө, 1000 сомду налог, биздин услугабыз, хранение, анан но сенин пайдаң деп туруп бөлүп берип коюшат. Вот ушул жерде эң түшүнө турган нерсе бул дропшиппинг.
Бул жерде Wildberries'теги балдар жумушу мурда өтө аз болчу. Алар товарды алат, салып коет, бүттү, калган ишти Wildberries бүтүрөт. Азыркы убакта товарды салат, контроль кылат, именно реклама аналитика жагыны бүттү, калган жагын уже Wildberries өзү бүтүрөт. Вот ушундай дропшиппингдин дагы өтө күчтүү акча таба турган жерлер бар. Мен билген Wildberries'те иштеп жүргөн балдар бар, $1 миллион айына оборот кылгандар бар. Мен тааныгандар бар, айына 200 миллион сомдон оборот кылгандар бар. Но ал жерде дагы система коюлбаса, ал жерде дагы команда коюлбаса, өзүнчө проблемалар менен аралашып жүрө берет. Мен ойлоп жүрөм, бизнести өзү негизи кандай адамдар кылат, кандай адамдар ушул бизнеске кирип кетишет депчи. Мен өзүм ата энем соода саттыкта, дропшиппингде жүргөндөн кийин осознанно, неосознанно мен башыма ушул знаниялар кирип калган. Акча табуу боюнчачы. Анан мен бирөөгө иштеп көнгөн эмесмин. Бирок 19-жылы Германияга барып, кассада 2 ай иштегенде мен өзүнчө рахат алгам, билбейм. Мага ошол жумуш жаккан. Балким зарплатасы жакшы болгондуктанбы, балким мага көп жумуш бербегендиктенби, анткени ага чейин деле өзүм компания курам деп 3-4 нерселер жасап жүргөндөн кийин мага ошондой деле сфера жагып калганда, бул дегени адам өзүнүн биринчи табиитини билиш керек деп ойлойм. Эгерде сенин табиитиң тынч жашоого, мындай спокойный өмүр сүрүүгө, ашыкча башыңды оорутпаганга, сотрудниктерди алдың кеттиң, нерв болдуң, сени бирөө кидать этип кетет, товардын некачественный берип коет, адамдар, клиенттер алгандан кийин клиенттерди түшүнбөй кетесиң, бирок клиент всегда прав деген позицияны мээңе киргизе албай жүрө бересиң. Ушундай адам болгон болсоң, сага лучше хорошо оплачиваемый жерге кирип, услуга көрсөтүп иштегениң жакшыраак болот. Анткени көбүнчө адамдар өзүнү кемсинтип карашат да, бизнесмендер көп акча табат деп туруп, а бирок реальностька келгенде, мына алдыңарда өтө көп жумуштан күйүп чыккан, зрениясынан кеткен, иногда башы көп ооруган, адамдарга ишеничи азайып кеткен, өзүнүн чөнтөйүнө өтө бекем болуп калган, ар бир сомго урушуп жүргөн, строгий, көп адамдар менен дагы мамиле түзгөндөн алыстап калган адам отурганын көрүп турасыңар. Бизнес адамды кадимкидей камчылайт, ачыгы. Адамды кадимкидей темирди күйгүзүп, соккондой кылып эле чыгарат. Ал жердеги фильтрден бардык адамдар өтө албайт. Менин атам бизнесмен боло алган эмес. Менин агам бизнесмен боло алган эмес. Менин эжем бизнесмен боло алган эмес. Менин апамдын линиясынан соода саттыкта, дропшиппингде жүргөн адамдар көп болгондуктан мага дагы ошондой качестволор өткөн. Бирок мен ушул жашоонун соккуларына пышып жүрүп, башкачараак адам болуп калганмын. И мени көрүп аткан бизнесмендер болгон болсо, реальный акча таап жүргөн, 300 миң, 500 миң, миллиондон жогору таап жүргөн адамдар болгон болсо, мени түшүнөт. Бизнес кылуу оңой иш эмес. Ошол себептен изначально определись да, өзүң ойлонуп көр. Сага бул керекпи? Сен ушул жолдо жүрүшүң керекпи? Сен ушул жолду тандайсыңбы? Сага мындай разочарование деген нерсе нормальный эле нерсеби? Адамдар кидать эткени, ишиң жүрүшпөй калганы, ошолор эгерде сага нормальный көрүнүш болсо, мен өтөм, тытынам, мага ушул нерсе жагат деген болсоң, анда барыш керек. Мен бул сөздү кечеги Дубайдагы болгон саммиттеги примерге келтирип айтып атам. Хабиб Нурмагомедов айтып аткан сөз да. Мисалы, Хамзат Чимаев, Хабиб Нурмагомедов, ошол Конорлардын бардык UFC'нин боецтерин айткан сөзү ушул. Эгерде сен удар, соккудан корксоң, анда бул сага эмес дейт да. Сен урушканды жактырсаң, анда бул сенин ишиң дейт. То есть бизнесмен болуш үчүн сен ушундай кидалыбаларга, кыйынчылыктарга, кризистерге, проблемаларга, карыздарга нормальный көз караган, ушул нерсе меники, ушул менин среда обитаниям деген түшүнүк менен болгон болсоң, значит, добро пожаловать, welcome. Welcome биздин жашообузга. Welcome чоң акчаларга, welcome чоң проблемаларга. Бирок артынан өтө чоң ийгиликтер болот. Именно бизнести тандаган адамдардын артынан дүйнө жаралат. Шаарлар шаар болот. Адамдар көрүп жүргөн зданиялар салынат. Адамдар суктанып жүргөн брендтер куралат. Вот эгерде сенин ичиңден ушундай согласие бар болсо, өзүңдөн чечим, ойлонуп көр, просто жумуп, мен ушунчалык кыйынчылык башыма түшсө, мен көтөрөмбү депчи. Эгерде көтөрөм деген болсоң, welcome. Вот ошол UFC боецтер айткандай эле, бул любой сферага тиешелүү. Экинчиси, эгерде сен бул жашоону тандаган болсоң, значит, мен сага бизнесмен кандай болуш керек экендиктерин примерно айтып берейин. Бизнесмен бул өзүнүн сөзүнө так турган адам болуш керек. Экинчиден,
өзүнүн алдына койгон максатыны жакшыраак көрө билиш керек. Мен $1 миллион иштейм эмес, зачем сага ошол 1 миллион керек? Сен ал 1 миллионго кантип жетейин деген максатың бар. Канча жылга бөлүп атасың? Сенин адамдар менен мамиле кура алгандык качествоң барбы? Адамдардын максаты кандай экендигини биле алгандык качество барбы? Анткени сага келип иштейм деген адам ал өзүнүн прибылин ойлойт. Ал сенин чөнтөгүңө канча пул түшүүнү ойлогусу келбей эле. Сен ошол адамдын келген убакытта ал кандай пайда алгысы келип атат билип, ошого ылайыктуу сунуш жасап, ошого ылайыктуу компетенцияларды куруп, процесске киргизе алсаң, ошондо сен бир команда түзө аласың. Командаң жок болсо эч кандай бизнес кура албайт. Азыр эле айтып коеюн, эгерде сен адамдар менен мамиле түзө албаган, өзүнчө бир интроверт болгон болсоң, анда кыйын болуп калат. Үчүнчүдөн, эгерде бизнес жолуна түшкөн болсоң, сен финанска өтө так болушуң керек. 5 сом түштүбү? 5 сомдун бара турган жолуга чейин жазып койгон болуш керек сендечи. Көбүнчө бизнесмендер болуп, бизнесмен болуп туруп, колуна 1 миллион түшкөндөн кийин каяка сарпташын билбей бир машина алып алат, же болбосо сразу бир нерсени жок кылат, досторуга берет, карызга берет, ошону менен өзүнүн чөнтөгүндө эчтеке жок, бизнес кайра күчөйбөй, токтоп калып, өчүп калгандар ошончо. Карызга кирип кеткендер ошончо. Сөзүнө тура албай, бир нерсени жасап берем деп жасабай койгондор ошончо. Адамдар менен мамиле түзө албагандыгынан жумушун алдыга прогресс кылып алып кете албагандар ошончо. Эгерде Куликовский СНГ боюнча өтө көп точкаларды таратып, азыр ар бир кадамда Куликовскийдин кофейнялары ачылып кеткенин көрүп аткан болсоңор, значит ал биринчиден ар бир сомуна так жүргөн адам, экинчиден команданы курганга знаниялары бар, аларды кантип иштетиш керек, аларга кандай мотивация бериш керек, аларды кандай жолго салыш керек билет. Үчүнчүдөн өзүнүн чоткий компаниясынын өсө турган максаттарыны, пландарыны 5 жыл алдын бүгүнкү күндөгү боло турган процесстерин көрүп койгон. Ошону көрө алган адам болгондугу үчүн Куликовский өсүп атат. И ичинде систематизация, финучет, бүт ушундай процесстер, производственный эме, мисалы ошол күнүмдүк жаңы продукцияны чыгарган отдел, ал жактар уже внутрянка деп эсептелинет, но базовый, верхний тараптарыны мен силерге түшүндүрүп берип атам да. Бизнесмен болуп кетиш үчүн сен бизнесиңдин алдын ала каяка жетет экендигин көрүшүң керек. Примери деле ошол эки дос. Кантип алар өнүгүштү, кантип ошондой брендке айланып кетти. Курут фирмалар, Алайку, башка ушу Тойбос, Мойбос көп да. Кантип ошол биздин азыркы жеп жүргөн, сүйүнүп, мактанып жеп жүргөн тамак аштарыбыз, биз колдонуп жүргөн Убай Маткасымовдун столдору, ошол вешалкалары кантип бизге жетип келип атат, антенналарычы, алардын ошол убакытта көргөн видениясынын артынан келип атат. Значит, бул эң основной фактор. Эгерде сен бизнесмен болом деген болсоң, 5 жыл алдыга, 3 жыл алдыга карай алган адам болушуң керек. Команданы түзө алган адам болушуң керек. Акчаңа так болгон адам болушуң керек. Айткан сөзүңө тура алган адам болушуң керек. Вот ошондо сен бизнесмендин жолуна түшө аласың. Бүттү. Вот ушул жерге эле киришип алсаң, дальше внутрянканы өзүңдүн процессиңде түшүнүп кете бересиң. Бизге айтчу эле го баягы чоңдордон барып жаштыгыңда бир нерсе сурасаң, чоңойгондо түшүнөсүң деп коет го. Ушинтип эле айтайын. Ошол киришкиле биринчи, андан кийин түшүнүп аласыңар. Анан аягында кошкум келип атат, бизнесмен деген же бизнестин жолу деген, мындай мен ойлойм, чоң бизнес кылып жүргөн адамдар дагы колдойт бул сөздү. Бул от крайности до крайности да. Бул бир кырдан экинчи кырга да. Бир кыры өтө чоң ийгилик, өтө чоң акчалар, өтө чоң команда, сен иштебейсиң, Мальдивада жүрөсүң, эс алып жүрөсүң, жумуштарың кете берет. Вообще мындай рахат да. Бүт адамдын мечтасы ушул бизнесмен болсом, мен ушул нерсеге жетем депчи. А бирок мен айтып коеюн, даже мен андайга жете элекмин. Вот реально айтайын, мен андайга жете элекмин. Мен көптөгөн бизнесмен кылып жүргөн адамдарды, агаларды билем. Состояниялары $1 миллион, мультимиллион долларларды билем. Бирок алардын күнүмдүк жашоосу үй бүлөсү менен деле өтпөйт да. Экинчи крайность бул бизнестен башка жашооңдо эчтеке болбой калат. Сен сыртта жүргөн машинаң, иштеген акчаң, ошодон башка сен жашооңдо эчтеке жок болуп кетет. И экинчи крайностьтин эң жаман жагы кандай десеңер, экинчи жагы бул карыз, депрессия, самоубийство, адамдарды алдап кетүү, канча адамдарга карыз болуп тарчат этип жүрүш, адамдардын ишеничинен чыгып кетесиң, аялыңдын, атаңдын, апаңдын ишеничинен чыгып кетесиң. Жада калса айылына бара албаган досторум бар да. Айылына бара албаган досторум бар. Бизнес кылам деп жүрүпчү. Вот ошон үчүн ойлонуп кылыш керек. Ар бир кадамды
ар бир действияны, ар бир өзүңдүн берип аткан сөзүңдү, обещанияңды ойлонуп кылыш керек. Вот ошентип жүрө турган болсоң, ар бир жерде Аллах Таала сенин кылган ишиңе береке берет. Аягына айтып кошуп кетип, настроенияны көтөрүп койчу нерсени айтып коеюн, глубоко алып кирип кеттим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айткан хадиси бар. Берекенин 9/10 соода сатыкка коюлган деп. Ошондуктан эгерде ниетиң туура болгон болсо, адамдарга жардам берем, пайда берем деп, акчаң барбы жокпу разницасы жок. Сен ушул бизнес сферасына киришип, кичине бир илим алып, ушул видеодон чыгып, монтип баштап, адамдарга жардам берип, сүйлөшүп, команда түзүүгө аракет кылып, максаттарыңды жогорураак коюп кыла турган болсоң, Алла Таала жолуңа береке берет. Эми баягы айткан от крайности до крайностинин ортосу эмне деген болсо, мен өзүм ошого аракет кылып келем. Бул үй бүлө менен жакшы мамиле түзүү, бул ата энеңдин ыраазычылыгын алып жашоо, Алла Таалага мисалы зекетиңди, садакаңды убагында берүү, элдерге пайда алып келип зыяныңды жеткирбөө, командаңа, айткан адамдарыңа, кардарларыңа, партнерлоруңа айткан сөзүңө тура билүү, убагында зарплатасын берүү, убагында айткан карызыңды берүү, ушулардын баардыгы эгерде серединкада боло турган болсо, бир жолу эле болуп кетип жок болуп кете турган деңгээлде эмес, бир жолу эле карызга батып өлүп кала турган деңгээлде эмес, ортодо всегда комфорт менен өсө турган деңгээлди умтула турган болсок, мен ойлойм, Кыргызстанда дагы бизнесмендердин түшүнүгү, бизнесмендердин понятиясы бир Алла Тааланы ыраазы боло турган деңгээлге жетип келет да. Анткени мен дагы биринчи бизнеске кирген 2020, анткени мен дагы 2016-жылдан бери өзүмчө бизнес кылам деп ушул окуудан чыккандан кийин баштаган болсом, 22-жылга чейин менде өтө каттуу стресстер, депрессиялар өтө көп болгон. Анткени бир нерсе баштайсың, колуңдан келбей калат. Бирөө сени кидайт этип кетет, жакын досуң кидайт этип кетет керек болсо. Бир нерсеге обещание бересиң, бирок ал адамды подводить этпеш үчүн сени бул жактагы адамдар подводить этпеш керек да. Ошолор подводить эткенден сен бул адам подводить этип коесуң. Ал жерде жаман көрүнүп каласың. Ошол дагы өзүнчө бир стресс. Ушулардын баардыгынан өтүп келип, азыркы убакта мен өзүм түшүнүп атам, что Алла Таала тандоону өзүбүзгө берет экен да. Биз же ушул бизнесменмин деп туруп өзүбүздүн башыбызга бир проблеманы жыйнап алып туруп жүрө берген жашоону тандайбыз, же проблемалардан качып жүрүп бизнесмен болосуң, бирок проблемалардан качып жүрүп ар кимге карыз болуп айткан сөзүңдө турбай жүрө бересиң, же ортосу да. Мен ошол ортосуну тандайм. Макул мен Стив Джобс болуп кетпейин, макул мен бир чоң элдердин алдында таралып жүргөн бир известный адам болуп кетпейин, бирок өзүмдүн диниме, өзүмдүн үй бүлөмө, өзүмдүн чөнтоюма, өзүмдүн тууган уруктарыма, жакындарыма жардам бере ала турган деңгээлде, өзүмдүн коомума пайдам тие турган деңгээлде жакшы бизнесмен болуп, өзүмдүн түз жолум менен жүрө турган болсо, мага ушул жетиштүү деп ойлойм да. Вот ар бир адамдын өзүнүн тандоосу бар, бирок өтө чоң деңгээлерге жетишиң келиши мүмкүн. Балким сен үчүн өзүңдүн айылыңда же өзүңдүн шаарыңда магазинде бир контейнер алып туруп, ошол жерде эле бир байпактарды сатып, айына бир жакшы бир 50 000, 70 000, 100 000 сом түшсө, ошого деле ыраазы болушуң мүмкүн. Бул деле тандоо. Бул деле бизнес, бул деле сен кылып аткан ишиң болот. Вот ошол себептен өзүбүздүн биринчи целибизди аныктайлы. Бизнеске кирип атканда эмне целден баштап атасың, эмне үчүн ушуну баштап атасың, эмне пайда бере аласың, эмне ресурстарың бар, акча жактан, идея жактан, команданы түзө аласыңбы, адамдар менен мамиле кыла аласыңбы. Анткени мен көп көрөм, мисалы Турцияга барсаң, Өзбекстанга барсаң, биздин Кыргызстандан жаман көрсөңөр жаман көргүлө, бирок биздин кыргыздардан жакшыраак соода сатып кылышат да. Ошол эле Россиядагылардын айырмасына караганда армяниндер жакшы соода кылышат. Бул нерсени жаман көргөндөн көрө, бул бала туура айтып атат деп туруп колдонгон жакшыраак деп ойлойм да. Мен өзүм соода сатыкта жүргөндө мен өтө ийкемдүүлүктү өзүмө кабыл кылган аракет кылам. Болду, хорошо, макул, түшүп бер. Хорошо, мен просто мындай түшүп берсем аз мондой болуп калат, мындай кылып койгондо кичине көбүрөөк алсаңыз мындай бааны коюп берейин деп. Ушундай ийкемдүү болгондугу үчүн Оштогу, Баткендеги туугандарыбызды жактырышат көбүнчө Кыргызстандагылар. Билишесиң, өзүңөр билесиңер, мисалы Бишкекте ЦУМга кир, башка жака кир, бир скидка сурап койгон, копол жооп аласың да, брат, болгон ушул деп. Же болбосо онлайндан Инстаграмга кир дагы Бишкектеги любой магазинден, бир цветочный магазинден, же бир башка бир макаронныйдан, любой жерден заказ кылып көр, акчасына келгенде берейин депчи. Эч ким унабайт. Бирок азыркы убакытка чейин заманбап жебылыри
күмүш алтын болсо дагы 20%, 50%ке чейин гана предоплатасын алып туруп, товар жеткенден кийин акчасын төлөйсүз деген условиялар менен алышат да. Бүт эле ошол Баткенден, Оштон келген балдар биякта движение кылгандардан дагы сурасам, алар деле ушундай коюп беришет. Биздин көбүнчө ишенгендигибизден, биздин көбүнчө эл менен мамиле кылганы мындай жумшак болгондугубузданбы, бул нерсе айырмаланат да. Казакстанда Шымкенттегилер ошондой. Шымкент Ташкентке жакын болгондугунан ошондой. Жалпы өзбектердин, түрктөрдүн адамдарга соода саттыкта болгон мамилеси кардинально башкача да. Сени келгениңде өзүнүн хозяиныдай, господинидей тосуп алат да. Ассаламу алейкум, келиңиз деп кичине ийкейип, эки колу менен карма учурашып, отургузуп, суроо берип, кайсын калып аттыңыз эле? Хорошо, жо мен ага сиздин сенден чонтоюңда акча жетпегенин примерно түшүндүрүп, ошого ылайыктууну сунушташат. Бизде кандай аласыңбы, жокпу? Ушул бар ушул деп бүттү, шуну менен токтоп калат да. Жок, башкасын сунуштап көр. Балким рассрочка сунуштап көр, балким башка варианттарын, түстөрүнү көрсөтүп көр. Түрктөргө кирсең, сатмайынча чыгарбайт да. Чайыңды деле берет, отурат, аби деп кайрылат, ага деп кайрылат, мындай сиз деп кайрылат. Чоң аксакал болуп турса деле сен мынтип ийкейип турат да. Ушул кызматкөйлүгү менен ошолордун бизден караганда алдыраак болуп тургандыгынын белгиси деп түшүнөм. Бизнесмен болгуң келсе, ичиңдеги текеберликти ыргытып ташта мусорго. Кереги жок экен ал нерсе. Мен көргөнмүн. Текебер болуп турган адамды клиенттер деп жытыдан эле сезет экен. Текебер болгон адамдан соода кылгысы келбейт экен. Муну көп бизнесмендерден көрдүм, мен колдойт деп ойлойм. Ошол себептен өсүш үчүн, өнүгүш үчүн мамиледен баштайлы. Мен негизги позициям бул нетворкинг болгондон кийин, мен нетворкер боюнча, адамдык мамиле боюнча кандай мамиле түзүш керек, кандай отношение болуш керек, өзүңдүн алып жүрүшүңдөн баштап бүт бардыгын ушул Telegram каналда сүйлөп койгом. Ошол жактан кирип интересный болсо көрүп койсоңор болот. Жакында YouTubeга салабыз. Заманбап деген компанияны 2016-жылы түтөп, ошол убактан бери досум менен баштап эң кыйын процесс болгон бизнести тандап алгандыгымды азыр түшүнгөнүмдө, балким мен тандоомду башкача кылсам керек эле. Ачыгын айтайын. Анткени күмүштөн договор, налоговый жактан, финнадзор, пробонадзор, өтө көп учреждениялардан уруксат кагаздарды алып топтоп жүрүп убактым өтүп кетти да. Мен акыркы 2-3 жылдан беричи өтө кыйналып кеткем. Бирок ошол эле заматта мен тааныган балдар бар. 3 миллион оборот кылышат, 1,5 миллион доход табышат да. А мен 3 миллион оборот кылып 200 миңден таап жүрчүмүн да. Түшүнөр эле айырмасын. Просто тандаганда дагы жакшы туура нишаны тандаш керек экен. Эми Алла Таала мага ушул направленияны берди. Мен ушул направление менен өсүп келдим. Азыркы отуруп ушул знаниялар менен бөлүшүп аткандыгымдын дагы артында ошол бизнес турат. Өтө көп көйгөйлөр жаралып, ошолорду чечип жүрүп келген опыт да булчу. Анан Заманбапты курдум, досум менен партнерство жасадым. Ал боюнча отдельный бир тема чыгарам. Партнерство кандай болуш керек, кандай договор кылыш керек, кандай келишимдер түзүш керек. Эки дос болсо дагы, тууган урук менен болсо дагы болот. Жакшы, мен колдойм ал нерсени, бирок кандай келишимдердин негизинде кылган жакшыраак болот. Договориться на берегу деген орустардын сөзү бар. Ошону көбүнчөсү ооба эми алдын ала сүйлөшүп алдык болду да деген эмес. Ал глубокийраак. Даже эгерде сен компаниядан чыгып кетсең, кандай кылып мен доляңды алып калам? Өлүп калсаң, кандай кылып доляны бөлүшөбүз деген темаларга чейин мен бир видео тартканмын. Аны буюрса жакын арада киргизебиз. Кийинкиси бул Заманбапты 20-жылдан баштап ошол дос балам Инстаграмга чейин алып кетип калгандан кийин мен полный кидалова болгом да, нөлгө түшүп калгам. Бирок альхамдулилла опытты адам алып кете албайт экен сенден. Сенин көргөн знанияңды, басып өткөн жолуңду ала албайт экен адам сенден. Бул нерселерди биз западный адамдардын көбүнөн угуп жүргөнбүз, бирок мен жан тээрим менен сезингенден кийин уверенно айта алам. 20-жылы кайрадан баштадым, биз экөөбүз иштеп жүргөнбүз ага чейин. Андан кийин 7 айдын ичинде 4 сотрудник ежемесячный 300 миң, 400 миң прибыльга чыгып алгам. 7 айдын ичинде. Мен өмүрүмдө андай прибыльга чыккан эмес элем. Экөөбүз чогуу жүргөндө 50 миң, 40 миң иштечүк, экөөбүз бөлүпчү 40 миң сомдон. Бирок ошондой деңгээлге чыгыш үчүн топтоп жүргөн опыт, знанияларым, мени кармап турган ограничение токтогондон кийин, мен өзүм каалагандай движение кылгандан кийин бүт процесс мен оюмдагыдай кеткен да. Көрсө мен 3 жыл, 4 жыл жөн эле ограниченный болуп туруп калган экенмин. Өзүмдүн ойлогон нерселеримди бирөөдөн сурап отуруп убактым өтүп кетип калган экен. То есть партнерствонун дагы өзүнүн кыйын моменттери бар ушундай. Вот ошодон кийин 23-жыл, 22-жыл биз үчүн эң пиковый моменттер болду. Рынок деген жок. Күмүш, алтынды онлайн сатпайт эч ким.
Биз ал нерсени жок жерден нөлдөн жараттык да. Мен өзүм билген эмесмин, мен эң кыйын рынокко кирип алганымчы. Ошол эле убакта менин дос балдарым бар болчу. Мындай наушниктер бар, AirPods'тор бар, чехолдор бар, ошолорду комбо кылып сатышып өтө көп акчалар табышат эле да. Ошол эле ЦУМдагылар же телефонду алып саткандар өтө чоң акчалар сатып жүрүшчү. Мен агам өзү өтө чоң акча таап жүрчү ошол телефондордун темасындачы. Бирок мен ошол жолду тандап 3 жылга план коюп, мен ушуну короче кылам дедим. Болду, ушуну мен кете бергем да. Казакстандан барып үйрөнгөм, орустардан үйрөнгөм, онлайндан үйрөнгөм. 3 жылдын ичинде 35 сотрудникке жетип кеттик. Элестеткиле, 35 сотрудник. Производственный отдел, операционный отдел, логистика, отдел продаж, отдел маркетинг, отдел финансов, бухгалтерия, бүт бардыгынан өтүп чыккам. Ошолордун баарын көрүш үчүн мага 2 эле жыл керек болду да. Канчалык бул жумуштун процесси, иши кыйын экендигин түшүнүп, ошолордун ичинен анан мен ойгондум дагы түшүндүм, билейин, мен ушуну иреттеп, грубо айтканда, мен операционкадан чыгышым керек деген позицияга 2023-жылы киришкенден кийин ошол системаларды үйрөнүп алып келип, учетностьтарды киргизип, руководитель отдел продажды коюп, управляющийди коюп, менеджерлерди коюп, өзүм азыркы убакта 5 ай болуп калды мен жумушка киреше элекмин, бирок өзүнүн калыбында, өзүнүн стабильный росту менен компания иштеп атат. То есть мен уже бизнестен кантип чыгыш керек экенин дагы знаниясына жетип бүттүм. Эми айта турган нерсе, мен айтып өттүм эле, заманбаптын ичинен өтө чоң процесстерди көрүп чыккандан кийин мен уже түшүнүп калдым. Кандай нишаларга кириш керек? Кайсыл жерде чоңураак акча бар? Кайсыл жерде менин өзүмдүн табиитим, өзүмдүн акылым, мен өзүмдү билем да, кайсы жактан күчтүүмүн. Мен организационный жактан күчтүүмүн, планёркадан күчтүүмүн, команда жыйноодон күчтүүмүн. Бирок мен операционный адам эмесмин. Мен отуруп таблицалар толтурганда жакшы эмесмин. Мен жумуштун ичине кечке чейин созвондо отурган адам эмесмин да. Мен движниковыйраак адаммын. Ошол жактарымды билем дагы, ошол жака басым жасап бизнестерди ойлоно баштадым. Биринчи болуп биз шеригим экөөбүз барбершоп ачабыз. Экөөбүз 250 миңден салып туруп, Оштогу номер 1 барбершоп деп 10 столдор менен өтө сонун роскошный кылып жасайбыз да. Бирок аягы келип 7 айдын ичинде жабылат. 300 миңге сатабыз, 150дөн бөлүшөбүз, калган акча минуска, расходко кеткен. Биздин башыдагы оюбуз, ниетибиз туура эмес болуп калыптыр да. Экөөбүз акча салабыз, бирөөнү отургузабыз, ал иштей берет, биз акча табабыз. Ушундай позиция, жөнөкөй көз караш менен канчалаган бай адамдар, акчасы бар адамдар акчасын жоготушат да. Ошол эле убакта акчасы жок, бирок бир эле столду коюп туруп, клиенттерин тыпыйып, жакшы карап, чачтарын алып, оңдоп, жакшы сүйлөп, 200 сом чөнтөгүнө салып, 50 сом расходуна, 150 сом чөнтөгүнө, анын жанына бир стол алып, аны шагирт кылып үйрөтүп жүргөн адам 1 жылдан кийин биз карасак, уже 5 адам менен иштеп атыптыр. Өтө көп клиент, үзгүлтүксүз, только запись менен. А биздики 7 ай өткөндөн кийин карасак, бир дагы адам кирбей койду да. Көрсө, изначальный ниет кандай болуш керек деген вопрос. Сен жасап аткан бизнестен, сен жасап аткан, тандап аткан нишадан, сен салып аткан акчадан ниетиң кандай? Кандай план менен, кандай 2 жылдык, 3 жылдык планёрка менен кирип атасың? Ал жерден ала турган пайдаң канча болот? Сен заранее эсепти чыгарып, түшүнүп, канчалык убактыңды бөлүш керек экениңди билип туруп кирбесең, ал өтө кыйын процесске айланып кетет экен. Мен сразу айтып коеюн, өзүмдөн алган опытымдан кайсы ошибкаларды биз кетирдик. Эң главный, мен клиенттерди алып келиш трафикке карайм, менеджерлерди карайм. Бул адам конкретный кандай жактарды карайт, белгисиз болуп калды. Экинчиси, биз экөөбүз тең инвестор позициясына туруп алдык дагы, жумушту жасай турган адам жок болуп калды. Ошол себептен экөөбүзгө тең барып, ошол жердин күнүмдүк тартибини, балдардын келди кетти, кандай качество менен алынып атат, караганга убактыбыз болгон жок. Биз бир адам келип, мен менеджер болуп отуруп турам десе, ошол адамды коюп койдук дагы. Ал адам менен мастерлер тил табышпайт, мастерлер клиенттер менен тил табышпайт. Баасыны 200дөн 150ке деле түшүрдүк. 150ден 2 жолу стрижка кылсаң, үчүнчүсү бекер деп түшүрүп көрдүк. Көрсө, скидка деген көп нерсени чече бербейт экен. Өзүңдүн берип аткан продуктуң өтө жакшы болсо, макаронныйдагыдай канчалык баасын көтөрсөң дагы адамдар ала берет экен. Вот ошол сыяктуу мен түшүнгөн нерсем, бул бизнести биздин табиитибизге жарашпайт экен. Биз буга убактыбызды коротпойт экенбиз. Биз бул бизнес менен жашай албайт экенбиз деп жапканбыз. Ошол эле убакта биздин тушубузда конкурентибиз экинчи точканы ачып аткан болот уже, баягы балдар. Эми түшүнө турган нерсе, бардык эле адам ошол нишада болуп кете бербейт экен да.
сен ошол нишаны жактырышың керек экен, ошол нишаны түшүнүшүң керек экен. Мен примерно айтайын, канча адам азыр ютубтан курс сатып атат, ютубту кылып кетсең сен деле бай болосуң, күнүнө жарым саат убакыт кетирсең болду болуп кетесиң деп. Канчалаган адам сага таргетти үйрөнүп ал, канча бизнеске таргет жөнөтөсүң, күнүнө 100 миңден табасың деп үйрөтүшөт. Канчалаган адамдар сага бизнести үйрөтөм дейт, бизнес нөлдөн деп айтат, дагы башка нерселерди айтып беришет, Wildberriesке кир деп айтышат. Ар бир адам өзүнүн пайдасын табыш үчүн сенин жакаңдан кармайт дагы өзүгө тартып берет да. Анан баягы бир прикол көрүп калгандай, если ты на нуле, купи мой курс и ты будешь в минусе дейт да. Ошол сыяктуу башыңа адамдар тыккандай эле сен ошого мынтип мойнуңа зынжыр байлап алып тарткандай эле адамдардын айтканынын артынан кете бербестен жүрөгүңдөгү өзүңдүн бир кылгың келген жумушуңду ойлон да. Мен даже пример менен айтып берем. Менден Бишкекке көчүп келгенимде 4 ай болуп калды. Бир байке жазат, именно телевизор оңдойт экен, ошондой запчастьтар сатат экен. 2 адам жазган, ошо биринчиси. Ошол адам мага кайрылат да, мен ушундай услуга көрсөтөм, телевизорлорду, холодильниктерди оңдойм. Ошо кантип ушул процессимди автоматизировать этип көбүрөөк масштабка чыксам болот. Анткени азыркы убакта өзүм эле жасап атам дейт да. Мен айтам, өзүңүз ишиңизди жакшы көрөсүзбү дейм. Ооба. А бул суроону мен кантип билип алам? Канча жыл болду бул менен жүргөнүңүзгө дейм да. 10 жыл болду дейт. Ошончолук иштеп жүрөсүз. Ооба, мен эми стабильный жүрөм, просто сен көрүп түшүнөт экен деп сенден сурап атам дейт. Мен айттым, өзүңүздүн астыңызга 2 шагирт алыңыз, 2 шагиртти бекер үйрөтүңүз. Желательно иши жок, бекер жүргөн балдар болсо, мындай уже жашоодон чарчап калгандар болуп калат да, иногда орустар мисалы. Үйрөтүңүз, ушунчалык жакшы үйрөтүңүз, жарым жыл, 1 жыл кетсин убакыт. 1 жылдан кийин алар менен мисалы могул ноутбук ремонтко келсе 20 миң сом аласызбы, аларга 5 миң сом, 5 миң сом, өзүңүзгө 10 миң сом калсын. Ушинтиңиз. Кийинки кадам, бир колл-центр аласыз, бүт рекламаларды бересиз. Мен маркетингдин кондорун айттым. Анан ол колл-центр заказдалат, сиздер барасыздар, аткарып келесиздер. Бара ушинтип эле несложный комбинацияларды колдонуп отуруп, компанияңызда уже 10 адам болот, сиз уже жумушту жасабайсыз, управленияны эле карап отурасыз, масштабка чыга турган десем. 4 ай өттү, мына 2-3 күн болуп калды, чалып айтып атат. Уже 4 сотрудник бизде болду депчи. То есть 4 сотрудник ошончо жумушту аткарып атат, ошончолук өстү. Мен ойлойм, адам өзүнүн жумушуну кылып аткан ишини жакшы көрбөсө, ага мен миллион правильный туура совет наставленияларды берейин, миллион китептерди окуп чыксын, миллион подкасттарды угуп чыксын, без толк да. Вот ошол себептен сен өзүңдүн кылып аткан жумушуңду жүрөгүңдөн жакшы көрүшүң керек экен. Мен заманбапымды ошондой жүрөгүмдөн жакшы көрүпмүн. Мага производство өтө кыйын болсо дагы мен ар бир процесстен сүйүп, кыймылдап, тапкан 5 сомду 10 сом кылып, 10 сомду 20 сом кылып, мага ошол рахат бериптир да. Ошон үчүн мен айтам, Эрнис Костюмстун болгон ситуациясы, мен ойлойм, ачыктасам мага эчтеке болбойттур. Центр Костюмс болуп ачат, иштеше албай калат бир адам менен, Центр Костюмстан чыгып кетет. Анан жарым жыл, 1 жыл думкада жүрүп, мен эми сүйлөшкөм, Эрнис менен жакын катташабыз. Айтып берет, эмнеге мен кайра жасабашым керек деген позицияга туруп, Эрнис Костюмс деп кайра ачканда бум жарганда. Бишкек, Ош, Жалал Абад өзгөн франшизалар сатып, Россияга ачып, азыркы убакта дополнительный дагы Эл Базар, андан сырткары Олигарх деген магазиндердин ээси болуп кетти. А Центр Костюмс жайында турат. Эмне үчүн? Анткени ал жумушту жүргүзгөн адам Эрнис болгон. Вот ошол силердин мээңерге каттуу кирип кеткен 1490 сомго куртка, 1490 сомго костюм шым деген реклама дешевый угулат го, бирок бизнести кылып атат да, акчаны таап атат, элге пайдасын тийгизип атат. Балким сен жакшы көрбөйсүң андай арзан кийим кечени, бирок башка адамдар, муктажыраак адамдар, муктаж деп айтпайын, ошол суммага ылайыктуу көргөн адамдардын баардыгы ошондон алышат да. Анан жакшы качестводагы кийимдерди алгысы келген адамдарга отдельный дагы эмелери бар, өзүнүн сунуштары бар. И вот пример менен айтканда, өзүңдүн жумушуңду жакшы көрбөсөң, без толк да, кандай кылып ачасың, кантип жүргүзөсүң, башында турган адам ошол жумушту сүйүш керек экен. Ошентип биздин барбершопубуз жабылат. Анын арасында мен жаш болгонумда, 17 жашымда аксессуар сатам деп Германиядан келгенден кийин 90 миң сом акчама чоң килтеген 2 пакет базардан барып алып, Дордойдон эң арзан жерден барып, арзан скидка сүйлөшүп, бир местаны алып, ошолдун дубалдарына коем, аренда берем, саткандан 20 сомдон берем сизге байке деп сүйлөшүп, полиграфия болчу. Кол келишип, кол алышып,
мен өзүмдүн минусумдан 2 апта кеч калып келсем уже башка адамды отургузуп коюптур да, ал бөлөскөн. Ызы чуу тартыш талаш болду, акыры айттым, блин, жаш ишкерлердин шагын ушинтип сындырасыңар да силер дедим дагы. Чоңдор экен. Пакетти калтырдым дагы, могул чек. Сиздин товарыңыз меникиден дагы аз экен. Сизге эртең по-любому сатасыз, ушул товарды ушул чек боюнча эле алып коюңуз дедим. Мен барып келген убактым, такси-паксим төлөй эле коюңуз. Десем турган дагы мен прямой Кытайдан алам, сенден дагы арзаныраак. Желанияң болсо жарым акчасына калтыр, жоксо кете бер деген да. Жашоодо бизнесмендер өлтүрөт, бизнесмендер дагы жаш адамдардын шагын сындырат. Көп случайлар ушундай болот да, мен ошого айтып атпаймынбы, даяр болсоңор киргиле депчи. Анан ошондой адамды көргөндө өтө экенсиң дейсиң да ичиңдечи, өтө экенсиң депчи. Бирок ал адам бети каттык болсо дагы, башка болсо дагы сенин сөзүң өтпөйт. Хорошо дедим, чыктым. Уже элестетип алган элем, канча прибыль табам, азыр өзүм отурбасам дагы акча түшөт депчи. 90 000 сомум, так аксессуардан жакшы прибыль табат деп. Аксессуарды билген адамдар билет, чехолду 20 сомго алсаң 100гө сатасың да. Анан бул өтө чоң наценка. Күмүштө иштесең 20%, 25% калат деп ойлойлу. Анан чыктым, 2 пакет менен көчөдө турам. Троллейбус келип токтоду. Слякоть азыркыдай, ушул февраль ошондой убакыт эле. 2 пакет менен чыгайын десем, баягы эшигим монтип ачылганда илешип калып жыртылып кеткен да. Анан бүт бардыгынан пакетти байлап отуруп алып, лай жыйнап отурам деп койгула. Ошондо өтө кыйналып кеткен ситуациялар болгондо прям кайткым келбейт да ошол жашоогочу. Анан алып каяка алып барышымды билбей магазиниме коюп коем. Ойлоном, каяка алып барсам, аксессуар саткандарга алып барып берип көрөйүн дедим, сатыпчы, үстүнөн кичине кошуп. Алар сенден өткөн хыйтыр болушат. Эч качан минуска кеткиси келбейт. Минуска кеткиси келбейт. Алып барып чектерин көрсөтүп акыры айттым. Ушул бага алып койгулачы дедим. Силер ушул жерден эле аласыңар го, мен билем да. Алар ошол жерден алышынча. Ушул эле бага аласыңар, алып койгулачы десем. Бир мен эсимде ушу эң эле нормальный мамиле кылган адам ушул болгон да. Калгандар давай десе, бир эле адам алып пакетти алып тандап. Мисалы 100 буймун болсо 30-ун алгандагын примерный басын чыгарып, скидка менен берсең алам, жоксом жок деп койгон да. Жүрөктөгү жалын, желанияң, сенин пландарың, бардык нерсе ошол жерде өчөт дагы. Нафиг это все дейсиң дагы, кетип каласың. Пакетке салгам, алып үйгө алып барып, агам сатчу ошондо телефон, аксессуарларды ага берсем, агам дагы акчам жок деген да. 100 000 сомдук берип койсоңуз мен ушун иштейин, башка пландар бар эле десем, анда дагы жок. Чөнтөгүмө 10 000 сом берген, 2 пакетти шап кете бергем. Апам айткан жакшы сөз бар, дубалы оонаса дагы өзүң жакка оонасың дейт. Ошого агама болсун деп тышап кетип калгам. Как итог, 50% ошол жердеги турган товар до конца калып кетти. Эч ким алган жок, эч ким саткан жок. Ошондой прогораниялар болгон көп да процесстер. Немецкий академия ачканбыз. Немецкий академия услуга көрсөтүү, мисалы ушул пример катары. Ал жерде биз Германияга студенттерди жөнөтөбүз. Анан 30 000 сомдон ар бир адамдан услуга алабыз. Менин адамга болгон мамилем, стратегиям, түзүүм, анан өзүм 100% инвестор болуп, 2 бала менен үчөөбүз шериктеш болуп ишке киришкенден кийин өтө жакшы аткан 30 баланы 7 күндө топтоп, 30 баладан 10 000 сомдон первоначальный взнос алып койгонбуз. Компания эми түптөлүп атат. 7-8 күндө эле уже адамдар жыйнап, собрание өткөрүп, айтып, анткени биз берген сервисти башка компаниялар бере алган эмес да. Көп эле сервис немелер, именно Оштогу фирмалар. Ошентип жүрүп, акчаны топтогондон кийин карантин болот. Мен карантин менен макул болбойм. Офистен чыкпайбыз дейм, иштей беребиз дейм. Карантин болуп атат, 2-нчи ай кетип атат, маскачан жүрөбүз, көчөдө текшерип атат, ызы чуу болуп атат уже. Анан офистегилер келип жаап койгон. Бүт бардык нерсени анан үйгө ташып кеткенбиз. Калып кеткен 100% инвестициянын бардыгы күйгөн. 1 сомду эч ким берген эмес. Жанымдагы шериктеш болгондор дагы, группалаш досторум, бетин эле айтам. Досум, сен ошондо ушунча акча тыктың эле, күйүп калдың. Ма сенин чөнтөгүмдө мына үчөөбүз 30%тен бөлүшкөнбүз. Ма сага акча деп берген эмес да. Бербейт дагы, күтпөйм дагы, кереги деле жок. Ошондой нерселерге чыдайсыңбы? Дагы бир жолу сурап атам. Анан кийин 30 адамдан 10 000ден алсаң 300 000 сом акча болот. Кокот тыйын иштеген жоксуң. Артыңда турган инвесторуң жок, эч ким жок. 2 досуң, бирөөсү Россияга, бирөөсү айылына кетти, акчалар жок. Күнүгө звондайт. Главный ким? Главный Манас. Ким чечет? Манас чечет. Күнүгө звонок. Качан төлөйсүң? Мелисага беребиз, ал кылабыз, бул кылабыз. Карантин, бардыгы айылда үйдө жатат. Бардыгы акча керек, бардыгы мандыраш.
төлөйм. Акыры заставить этип туруп экөөнү тең ортодо түшүндүрүп кардарларга биз алган акчаны Украинага жөнөттүк. Украинадагылар бизге акчаны кайтарбай коюшту. Мына чектер бар, бүт бар. Сиздер барсаңыздар деле болот. Просто границадан өткөрбөй атат. Алар бизге ушундай кылды деп түшүндүрүп отуруп, акыры акчаларыны 1,5 жыл өткөндө кутулганбыз да. Карантинден кийин 1,5 жыл өтүп кутулгам. Мен айылда жатканымда, бирок Аллага шүгүр, бул дагы бир күч болот экен. Эгерде сен слабый болуп туруп калсаң, бир ситуация жаралганда, значит, бул баягы сортировкадан өтпөйсүң деген да, элгектен. Эгерде сен күчтүү болгон болсоң, сен ошол элгектен өтүп кетет экенсиң. Мен кандай болгон? Компания жабылды, проблема башталды. Айылга бардым, жүрөм. Анан үйдөгүлөргө постоянно айтчумун да, мен кете бербейм бошко, кете бербеймби, зергелижилик кыла бербеймби деп, акыры жалынып жүрүп. Мен YouTube'дан блогер болгонмун, ошол жактан акча иштейм деп уже башталып, уже заявкаларды берип, эле бир подключениясын ошону кыла албай жүргөнүмдө кетип калгам. Шаарга келгенден кийин карызды төлөш үчүн иштеп кутулуп кеткем да. Карызды төлөш үчүн иштеп заманбапты күчөйтүп кеткем. Карантинде эч ким иштебей атат. Мен биринчилерден болуп, таргетти жөнөтүп, бүт маркетингди коюп, 2-3 сотрудникти алып, бардык офистер жабык, бардык зергер компаниялар жабык болгондо бир гана заманбап Jewelry иштеген дагы ошондо атын чыгарып алган. То есть баягы эле мен кече саммитте окуган сөзүмдүн биринин главный Роберт Кийосаки айткандай, эң күчтүүлөр кризисте чыгат дейт да. Вот эгерде сен өзүңдү күчтүү деп ойлогон болсоң, кризисте көрүшөбүз. Ушундай эле экен. Эгерде сен күчтүүмүн деп ойлоп, бирок кризистен чыга албаган болсоң, значит, сен өзүңдүн үстүңдөн өзүң иштешиң керек деген нерсе бар экен да. Вот ошондо кризистен биз пайда менен чыгып, команда түзүп иштеп кеткенбиз, рынокто номер 1 болуп калганбыз. Болбосо мага чейин Бишкек шаарында мага 5 күчтүү конкуренттер бар болчу да. Зергерчилик тармактан. Алар менен тоготушпайт болчу. Аларга мен услугага барып, жазып бериңиз, мондай кылып бериңиз деп жалынып жүрчүмүн да, кийин уже калып кетишти. То есть бизнесмендин чөйрөсүнө кириш үчүн, бизнес чөйрөсүн иштетиш үчүн өтө күчтүү бир инсан болушуң керек экендигине өзүң макул болушуң керек. Андан сырткары азыркы убакта өтө көп проекттерди баштап, алдымдагы подчиненный балдарга өткөрүп берип койгонмун. Мисалы, алтын магазин дейли, аренда помещений дейли, пакет крафтовый дейли. Анан мындан дагы чоң позиция кайсы дегенде, мен баягы Роберт Кийосакинин Квадрант денежного потока деген китебин окуп, анан өзүм өтө көп изилденип жүрүп түшүнгөм то, что эң чоң акчаны тапкан, эң иш кылбаган, эң ленивый адам бул инвестор болот экен деп, инвестордун позициясына изначально ошол 100 000 менен кирдим, 200 менен аптека алдык. Ошонтип отуруп азыркы убакытка чейин 21-жылдан баштап 42 же 41 контракт түзүпмүн. Ошончо жумуш кылыпмын. Ал жакта дагы ошончо проблема. Ал жакта дагы ошончо навыгың болбосо, стратегический мышлениең болбосо, психологияң болбосо, адамды түшүнбөсөң, ал адам иштеп кете алабы, кете албайбы, анын жасап аткан бизнеси, нишасы туурабы, туура эмеспи, ал туура методиканы колдонуп иштеп атабы, командасы барбы, жокпу, канчалык ошол товарды сата алат, кайсы убакытка кире алат, сезонности кандай, бүт бардыгын билбесең, сенден дагы инвестор чыкпайт экен. Вот өзүмө дагы ушундай өтө катуу сыноолор келип, примерно айтайын, мен кылган 100% договорлорумдун 35-40% эле ийгиликтүү болгон. Азыркы убакта мен ошону хотя бы 70%ге жеткирген аракет кылып жүрөм. Бул деле жумуш экен, көрсө. Эч кандай жеңил акча келбейт экен. Инвестор болгон оңой айтылып калат. Акча бердиң, айла пайда түшүрөт. Жок, андай нерсе жок экен. Инвестор кадимкидей иш кылат экен. Вот менин азыркы позициям бизнесмен, инвестор, консультант ошондой. Эмне үчүн бул жашоону тандадым? Анткени баягы эле айткандай, бул тандоо. Бул сенин эртеңки келечектеги кандай өмүр сүрүүң келип атат, ошого ылайыкташтырып бизнес кылыш керек да. Өзүңдү глубинага алып кирип кете турган, өмүр бою Apple'ды жасап, анан өлүп атканыңда, блин, жашоо өтүп кетиптир, мен рак болуп калдым, анан 300 сомдук кошелекке деле ошол акча батат, $300 кошелекке деле ошол акча батат, арзан телефондо деле ошол звонок кетет, айфондо деле ошол звонок кетет деген, мисалы, неменин сөздөр бар да. Стив Джобстунчу. Мен анын погуна деле тең келбей кое берейин, бирок ал менин шариятыма, менин жашоодогу көз карашыма туура келбеген нерсе да. Өмүрүңдү ошого арнап туруп өлүп кеткенчи, балаңдан айрылып, аялыңдан ажырашып, дин деген эмнени түшүнбөй, Алла деген эмне деген түшүнбөй,
бүт баягындай нормальный деген понятиядан алыс болуп жүргөн адамдардын катарына кошулуп жашоомду бизнеске арнап ошо мен өлүп калгым келбейт да. Анткени ал жака барганда сен бизнесмен белең, сага бонус бол, маяка өтүп кете бер дебейт экен да. Ал жакта сенин кылган амалдарыңдан, жашоо тартибиңден, кылган жакшылыктарың менен судить этилет экен. Сен бизнесменсиңби, көчө уборка кыласыңбы, бирөөнүн колунда иштейсиңби, айырмасы жок экен ал жерде. Вот ошентип жүрүп мен ушул жолду тандадым. Бул жол мага туура болуп атат. Иншалла менин кылып аткан иштеримде, ар бир эмемде Алла Таала өз береке берген болсун. Анан ушул жактан дагы билген илимдеримди акырын бөлүшкөнгө аракет кылам. Азыркы убакытта дагы 1-2 пункттар калып кетти. Кыскачараак токтоло турган болсом, бул сен бир нишан тандадың дейли. Азыркы убакта актуальный мен бир дос бала, азыркы убакта актуальный мен иним иштеп аткан, ошол токтоп калды. Ал инструменттер мисалы 70 комплект машина болгонго, машинага, стошниктерге, усталарга болгон инструменттерди алып, реклама кылып, көрүп атсаңар керек, реклама кылып, Instagram'дан, TikTok'тон видеолорду чыгарып, кандай иштейт, кантип иштетет. Ошолорду эле, мисалы Алматыдан, Дордойдон алып келип, онлайндан сатышат, дропшиппинг. Ошол жерде дагы айына 100 000, 200 000 акча бар. Ал жерди кылган адамдар дагы толтура, бирок дагы бир ниша бошоду. Менин өзүмдүн иним бошотуп койгон. Ошону кылсаңар жакшы. Ошол эле сыяктуу башка дагы түрлөрү көп. Кандай кылынат бул нерсени? Барасың, 5-6 түрлөрүн алып келесиң. Рынокты биринчи изилдеш керек. Изучениядан башталат. Рынокто канча объем бар, канча конкурентиң бар. Конкуренттериң примерно канча выручка жасайт, канча сатышат, канча сомдон сатышат. Ошолорду билип чыгасың. Экинчи этап ошол өзүндөй продукцияны табасың, ошодон күчтүүрөөк маркетингти бересиң, ошодон күчтүүрөөк рекламаларды, история, видеолорду саласың. Анан сатуу бөлүмүнө биринчи өзүң отуруп колл-центр болосуң. Алло байке, хорошо, түшүп беребиз, макул. Өзүң доставка кыласың, өзүң жүргүзөсүң, өзүң блокнотко жазасың, карыз болосуң, төлөйсүң. Ушинтип жүрүп, анан кийин команда алып, команданы киргизип, пландарды коюп, KPI-ларды коюп, операционный отделди куруп, анан ошолорго өткөрүп берип, анан өзүң чисто управление, улучшение бизнеса үстүнөн иштеп жүрөсүң. Эгерде кыскача айта турган болсо ушундай. Кийинки видеолорду дагы аракет кылып, глубинага киргени аракет кылып берейин. Баштала турган бизнестин түрү, нишалар, кантип кылып кетиш керек экендигин айттым. Мен ойлойм, эгерде ушул видеону көрүп, бир болсо дагы өзүнүн ишини баштап кетсе, примерно башында түшүнбөй аткан нерселер бар болуп, бизнесмен болсомбу, болбосомбу деп жүргөн бир адамдын башына туура жооп келген болсо, кандай кылып баштап кетиш керек экендигини түшүнгөн болгон болсо, мен бүгүнкү кетирген күнүм, башымды кармап атам, ушул башымдын ооругандыгы, ушул жерде команда съемка кылып аткандыгы, ушул бала отуруп монтажда аракет кылып жасагандыгы акталды деп ойлойм. Мунун баары бекер, Алла ыраазычылыгы үчүн силерден бир гана дуа. Анан кийинки видеолордо силерге ушундай формат кызыктуу болгон болсо, анда комментарийге түшүп, кайсыл теманы конкретно сурагыңар келип атат. Мен ошол суроолор боюнча кийинки подкастты тартып айтып берейин. Анан комментарийге өзүңөрдөн алган ушул видеодогу эң чоң инсайтыңарды жазгыла. Мен өзүмдөн бир бонус кылып берем, акчалай байге кылып берейин 2-3 адамга. Андан сырткары кийинки подкастка конкретный кайсы суроолорду алгыңар келип атат, жоопту алгыңар келип атат. Ошол суроолорду жазып койгула. Конкретныйраак. Эгерде мен бул жакта талкуулабаган болсом, мен ошол суроолор боюнча кийинки видеодо баштап ачыктап берейин. Баарыңар менен Алла ыраазы болсун.